Мен сүйгөндө театрды сүйө аласыңарбы? Албетте мен муну менен чоң нерсени айткым келбейт. Буга өзүбүздүн чыгармачылык деңгээлибиз, адан тышкары биздин ошол театрга болгон жасаган эмгегибиз. Адамзат жараткан асыл нарктын ичиндеги баа жеткис байлык театр. Анткени качан болбосун мезгилдин рух дүйнөсү театр аркылуу көрүнөт. Театр башка өнөрдүн эч бир түрүндө кезикпеген касиетке ээ. Мында адамдар жандуу адамдар менен кезигишет. Алдыда Кыргыз улуттук драма театрында актерлук чеберчилиги менен далай каармандардын образын жаратып, артисттик өмүрү театр менен өтүп, элге эстетикалык рахат тартуулаган көрүнүктүү сахна чебери Сатылган Сазаев тууралуу сөз болмокчу. Кыргыз маданиятынын өсүп өнүгүшү эл ичинен чыккан, искусствону сүйгөн талант ээлеринин эмгегинен көз каранды. Сатылган Сазаев аз жашаса да саз жашап, кыргыз маданиятына үзүрлүү эмгек кылды. Алсак 2008-жылы Талас драма театрынын алгачкы түптөлүшүнө, өзү окуган Касым Нанаев атындагы Арал орто мектебинде Куурчак театрынын ачылышына зор салымын кошкон. Мындан тышкары көп жылдар бою Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында иштеп, 30дан ашык спектакльде жараткан ролдору бар. Кичине уктап кетип, түшүмдө атам менен сүйлөшүп атсам болобу? Өлгөндөн бери биринчи жолу түшмөдү. Фондду ачып, биз акча табылбай кыйналып турган мезгилде спектакльге каражат таап берди да. Күнү түнү чуркап жүрүп, тияктан бияктан тагат эптеп үйүндөгү акчаларын алып келет. Ошентип спектакльди койбодук. Коюп, ал спектакль менен кийин Турцияга да бардык. Ошол спектакль менен. Мына эгерде сатылган болбогондо, ал спектакль коюлмак эмес. Анан ошол фонд ачканда мен муну менен токтоп калбайын деп, андан кийин мына Дубалдан кийин Тагдыр деген спектакль. Тагдыр деген спектакль биздин театр ремонт болуп турган мезгилде, эми иштөөгө мүмкүн эмес болчу ал убакта. 3-4 жыл ошентип калды. Ошондо жалаң Тагдыр театрда бакты. Себеби баягы элге чыгып, мектептерге, университеттерге, анан айылдарга, райондорго, Таласка барды, Көлгө барды, Нарынга барды, ошоктун баарын кыдырып, ошол мезгилде баарын кыдырып, бир жылкысында таң калып калыптырмын, бир жылдын ичинде 160 жол коюлуптур. А бир жылда 140 жол коюлуптур. Ошондой болду. Мына ошол сатылгандын, ошол каражат таап, ошол спектакльди койдурган негизинде бул театрда канча пайдасын көрдү. Саламатсызбы, президент? Бул эмгектери өз баасын алып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сатылган Сазаевдин жаркын элесине арналган музей жакында Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы облустук драма театрынын ичинде ачылды. Музейдин ачылыш аземине маданият өкүлдөрү, өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү баш болгон актёрдун жакын саналаштары катышышты. Иш-чаранын жүрүшү актёрдун өмүр таржымалына арналып сахналаштырылган спектакль менен коштолду. Жан канчалык кыйналып турса дагы, чыгармачыл адам көнгөн ишин оңой менен таштай албайт көрүнөт. Жакындарынын айтымында Сатылган Сазаев оорунун азабын тартып, канчалык кыйналып турса дагы, жумушун пландаганын токтоткон эмес. Ал айыкпаган дартын жеңип кетерине ишеним арткан. Ошондогу бир эмеси сүйлөшүп отурганда дагы мына мен жакшы болом жеңе. Өлүп каларын билген жок. Мен жакшы болом жеңе. Мен турам. Канчасында эле деп байкуш апрелге чейин туруп калам мен. Мен билеттерин баарын сатып берем. Мен минтем депти эле. Мен көңүлүмдү жубатып коеюн деп атпайбы. Эмне сен ооруп калдың депчи. Сен оорутуп атпайсың мени. Мына ушинтип жатып алдың, анан кийин мен да ооруп калып атпаймын сени ойлоп десем. Жок жеңе, меники го ылдам эле болот деп мындай өзүнүн акыркы күнүнө чейин бир үмүтү үзүлгөн жок да.
адам башына деген кыйынчылык көп келет. Ошондой кыйынчылыктын бирөө сеңа келип атат. Бунун баарын жеңесиң, бунун баары өтүп кетет десем, жаш баладай ошода мен ушинтип ойлойм, кантип эле ушинтип эле ооруп эле өтүп кетейин деп, ушундай ишенчи да сөзүмөчү. Анан капа кылчу эмесмин. Сазаевди ийгиликке жетелеген, ичине сыр катканды билбеген табиятынан ачык, эски тааныштардан бетер бир көргөндө эле сени өз боюна тартып алган жөнөкөйлүгү болгон. Ошондуктан аны менен күмөн саноого же чоочун суроого үлгүрбөй, тез эле үйүр алышып, сүйлөшүп кетүүгө мүмкүн эле. Баарына бирдей мамиле кылып, бизди улууну улуу деп, кичүүнү кичүү деп, тиги Сабира Күмүшалиева апабыз аны апасындай көрчү. Ошол Сазай деп ошо киши койгон муну. Анан баарыбыз эле Сазай деп кылганбыз да. Эми мунун адамгерчилиги ушундук болчу. Ишил биз несибизде калды да, тарыхта да калды бул. Кыргыз искусствосунда, театрда жараткан спектаклинде, кинодогу жанагы мен айтып кеткендей образдары элдин эсинде калат. Биздин несибизде дайыма отура калганда, кээде өзүбүзчө баарлашканда дайыма мунун кылык жоруктарын эстейбиз. Seni çok mummene götürüp gedetleşkin. Ha dersin, baksakta yen kaynar. Ha bırak bir daha işte görünmüyor. Ha kimge kaynar var? Bağırdı tümüne, özgür canlılarını iştapmaya oturalım. Кубануу бар, кайгыруу бар. Алардын жайгашкан жери жүрөк. Өмүрдө арсыз кайгы дайыма кубанычтын түгөйүнө окшоп, аны менен жанаша жашайт экен. Ошондуктан эртеби кечпи өлүм ак болгондуктан артыңда эстей жүргөн кишиң болсун, эскерип жүрөр ишиң болсун деп айтылган чыгар. Бул учурдун жалгыз, бирок күчтүү дарысы мезгил. Андан айыкпаган илдет жок эмеспи? Ушул маданият болгондон кийин сөз жок, биз өзүбүздүн жол менен, өзүбүздүн каада салтыбыз менен, өзүбүздүн руханий байлыгыбыз менен ата бабасынан келе жаткан кайсы чыгарманы койсо да ал кыргыздын каны болуп эсептелет. Ушундай сонун ата болчу, үйүнө барганда желпилдеп кетчү да. Желпилдеп. Анан дайыма жаңы жылдын 1-январында үйүнө чакырчу да багыш. Биринчи жакшы тамакты силер ооз тийгиле депчи. Быйыл да бардык. Бирок сакен жок. Сакен жок болду столунда. Бирок бардык. Анткени жыл сайын барчубуз да биз аны үйүнө Куран окудум. Сакендин жакшы жактарын айттык. Ушундай бир башкача адам болчу. Адам баласы турмушта кээде көп нерсеге маани бербейт экенбиз да, көп нерсеге баягы сезбейт экенбиз да. Алдын ала туя билбейт экенбиз, алдын ала көрө билбейт экенбиз. Анан өткөн иш өтүп кеткенден аябай өкүнүч чыкпайт экен, өкүнүч калып калат экен да. Маған акыркы айткан сөзү мындай болду. Сен жакшы актрисасың. Характериң актрисасың, жакшы иштегиң. Эч кандай майда чүйдөсүз көңүл урба. Көңүлүңдү ортпаганың иште. Только иш менен доказать этип жүргүнүң. Ушундай эмгегиңен тайба, молодец кызсың сен деген деп ушинтип айткан эсимде да. Мындай жаштан айтканда, азыр жашта кайра сүйлөп атып, бирастан кийин эле театрды булар өмүрүм деп тандап алган кишилер деп мен ойлойм да. Театр үчүн абдан күйөр эле ошол өткөн мезгилде распад союз болгондо театрга эл келбей калды. Ошондо аябай кейит эле. Кейип ушул театрга эл келбей калды деп аябай изденет эле. Бирок ошентип изденип жүрүп ошол ойлойм акыры эмгегинин үзүрүн көрдү деп ойлойм. Кийинчерээк Курчак театрынын директору болуп калганда ушул ал убакта деле азыр эми Курчак театрлар элди аралап айыл жерлерине келбей калган экен. Анан ошо канткенде айыл жерде балдардын маданиятын өстүрүшүбүз керек деп бул ошондой жол тапкан экен. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Сатылган Сазаев жараткан элестүү түбөлүктүү образдары менен эл эсинде кала бермекчи. Анткени эл элдик уулду унутпайт. Өз кесибинин устаты катары жаматта кадыр баркы, жаркын элеси түбөлүккө сакталып, аны жакшы билгендер ысмын ар дайым урматтоо менен оозго алышат.